Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 февраль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге западный тараптагы Смутудан сатыла турган 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар западный тараптагы Смуту аталышындагы кичинекей райондо турам. Бул көчөнүн аты болсо Көкүмбий көчөсү. Бул жерге келиш үчүн сиздер западныйдагы круговойдон машина базарды көздөй бул жака бир ашып кетсе 2 километр түз жүрүп келесиздер. Бул Көкүмбий көчөсү. Ушул эле көчөнүн оң тарабында шар тараптан эсептегениңиздерде бул оң тараптагы экинчи дом болуп эсептелип калат. Адреси болсо Көкүмбий 96, 4 кабаттан турган дом, сериясы болсо 77 сериядагы дом туугандар. Домдун алдын көрүп атасыздар. Мына ушундай 3 очок, мини детский площадка, скамейка, бүт бардык шарттары каралган. Домдун алды кеңири экен. Машинаңыздарды ушул тарапка кеңири токтотуп кое берсеңиздер болот. Эң негизгиси өзүңүздөр көрүп атасыздар, домдун алды жашылдандырылган. Анан ушул эле Көкүмбий көчөсү менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, бул тарапта мечит. Андан ары бир аз өтсөңүздөр Тешикташ базарынын светофору. Андан ары дагы дальше кете бере турган болсоңуздар машина базар, кеңеш айылы, дальше болуп кете бересиздер. Жанагы сатыла турган квартирабыз болсо мына ушул 4 кабаттуу домдун экинчи подъездинде, экинчи кабатында. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган 3 комнаталуу квартирага да келип калдык. Мен турган жер туугандар бул подъездде, экинчи кабатта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Азыр колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира туугандар. Жалпы аянты болсо 67 квадрат метр. Мына ушул эшикти ачып квартиранын ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына ушундай прихожкалары дагы кеңири туугандар. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Жалпы аянты 67 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, бул жерде бүт бардык условиялары бар. Бардыгы центральный. Бул биринчи бөлмөсү туугандар. Конок бөлмөсү. Асты мына ушундай ламинат. Потлоктору натяжной болуп жасалган. Айнектери, эшик терезелери бүт бардыгы пластик. Бөлмөлөрүн көрүп атасыздар, кеңири кенен, потлоктору дагы бийик. Анан бул сатылуучу квартирада буюм тайымдардын болжол менен бир 80% калтырылат экен. Бул биринчи бөлмөсү. Бул жактан чыкканыңыздарда бул жак спальный болуп калат. Условиялары ошондой туугандар. Асты ламинат, дубалдары моющий обой, потлоктору натяжной, айнек терезелери пластик. Бүт бардык условиялары бар. Суу, свет, газ, канализация, отопление бүт бардыгы бар экен. Бардыгы центральный. Ремонтторун көрүп атасыздар. Ремонттору дагы жакшы. Келип жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Бул экинчи бөлмөсү. Чыгып эле оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул жагы санузел ваннасы туугандар. Полудубалы кафель форточкасы менен. Ушундай ичи дагы кеңири экен. Бул жакта болсо ажатканасы, полудубалы кафель. Айсон дагы мына ушул тарапка орнотулган. Сериясын айттык, 77 серия, квадрат метрин айттык. Киргениңиздерде мына ушундай прихожкасы дагы кеңири кенен экен. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Анан бул тарапта кухнясы теплый пол туугандар, ушуну дагы эске алыңыздар. Мына ушундай бул тараптарда бош орундуктар дагы бар. Бул жагы балкон болуп калат. Оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул жагы кухнясы. Кухнясы теплый пол. Полдору кафель, дубалынын жарымы кафель. Киргениңизде оң тарапта полочкалары бар, кухонный эмерек, раковина бүт бардыгы бар. Анан туугандар, бул сатылуучу квартира күнгөй тарапта жайгашкан экен. Күн чыкканда эле болжол менен бир кеч киргенге чейин күн тийип турат ушул квартирага. Ушуну дагы эске алыңыздар. Бул сатылуучу квартирада буюм тайымдардын 80% ала турган адамга калтырылат экен.
Так, бул кухнясы болду ошондо. Бул тарап балкону болуп калат. Балкону дагы кеңири кенен экен. Өзүнчө бир чоң бөлмө кылып алсаңыздар дагы болот. Айнек терезелери пластик, бул домдун алдын карап калат ошондо. Жакшы. Экинчи кабатта жайгашкан, өзүңүздөр билесиздер, экинчи кабат, үчүнчү кабаттар бир аз кадабыйраак жүрөт. Баасы дагы бир аз кымбат болот, ошону дагы эске алыңыздар. Ремонттору жакшы. Бүт баардык условиялары бар. Кышында кандай жылытат? Кышында негизи могу кирпич дом болгондо үчүн нормально. Жакшы эле жылытат, а? Өзүңүздөр канча жашадыңыздар? 30 жылдан ашык жашадык. 30 жылдан ашык, а? Жакшы. Өтө сонун. Былтыр жасатканбыз. Бир жыл болуптур, а? Бир жыл болуптур ремонтуна. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ремонту жакшы. Келип жашай бересиздер. Так. Дагы бир сурай берейин бул жакта. Неге сатып атасыңар? Эмне болуп атат? Сонун квартира экен го. Башка жака көчүп атат элек. Ошол себеп. Ошол себептен, а? Бул жерде үй ээси башка жака көчүп атат экен, үйдү чоңойтуп атат экен, ошол себептен сатыкка коюптур. Документтери бүт баардыгы так, албетте эле жакшылап закон түрүндө өздөрү өткөрүп берет. Эми баасын айтайлы туугандар, баасы $43,000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Эгер реальный клиент болсо, бул жакта үй ээси дагы жакшы түшүрүп берет. Вариант жолдорун, обмен жолдорун албетте эле ээсине чалып, түзмө-түз сүйлөшө аласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушул 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү ремонту жакшы болгон квартираны колдон чарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик.